Былтыр Бишкек мэриясы 49 жолду оңдоп, ага жергиликтүү бюджеттен 600 миллион сом сарптаган. Быйылкы жылдын планына 101 көчө кирип, анын 36-сын куруу кытайлык гранттын эсебинен болору айтылды. Ал арада шаардын тургундары жана унаа айдоочулары оңдолуп жаткан жолдор кепилдик мөөнөтүнө жетпей эле жарылып, аңдарга айланып, тургундардын жашоосуна бир топ кыйынчылык жаралып жатканын коңгуроо кагып келишүүдө. Бишкектин ичинин жолунун баары эле бузулган. Ал эмнеден бузулат? Жана чиновниктердин битумдан, жолдун материалдарынан жеп, калың коюудун ордуна жука коюп жаткандан болот. Аны элдин баары эле билет. Жана эмне үчүн бөөдө кырсыктар көп болот? Ушу жолдон буйтайм да көп болот. Көрүп атпайлы, түшүнүп атпайлы. Мен өзү немеден Киргизия көчөсүнөн өтөм, былтыр күзүндө жазалган, азыр барсаң вообще айдаган болбойт. Ошондон көбүрөөк өтөм да. Баары эле ошол жазалган көчөлөрдүн баары некачественный чоңус. Мына бул бир жылга жетпейт. Аны эч ким кайтып жетпейт. Ыш тарап тез жалаңкыштай алышат. Бул тасманы социалдык тармактын активдүү колдонуучуларынын бири жүктөгөн. Ал мындай көрүнүш Арча Бешик конушундагы Күйүков көчөсүндө орун алганын жана бул жол былтыркы жылы ишке берилгенин баса белгилеген. Руками покажу. Наверное, пару сантиметров. Ал арада бүгүн Бишкек мэриясы коомчулукта көчөлөрдүн начар сапаты боюнча резонанс жаралганына байланыштуу журналисттерге атайын жыйын өткөрдү. Бишкек асфальт сервис муниципалдык ишканасынын жетекчиси Мирлан Амантуровдун айтымында, борбордо салынып жаткан жолдордун 0,2% гана начар чыгып, алар кайра оңдолуп жатканын айтты. Эл аралык стандарттар боюнча жаңы салынган көчөлөрдүн 1%га чейин сапатсыз болуп калуусу нормага кирет экен. Мен кошулбайм. Ушул жолдун баары кар менен эрип кетти дегенден, анткени өзүңүздөр элестетип көрүңүздөр. 44 километр жол, ширинасы 10. Бул Токмокко чейинки где-то жол деген нерсе. Ошондон 180 метри ошондой брак болду да. Ал бул оңдоого болот. Бул эми 25 жыл салынбаса, анан ушул акыркы 2 жылда болгону 150 километр жол салынып атса, анан муну проблеманы кенедей ушул 2% проблеманы көтөрүп алып ушул Кыргызстанга, Бишкекке, дүйнө жүзүнө өзүбүздү уят кылып атабыз да. Биз иштеп атабыз, күнү-түн иштеп атабыз. Мирлан Амантуровдун айтымында Бишкекте салынып жаткан жолдордун сапаттык көрсөткүчү эл аралык нормага туура келет. Болгону аны кышында жана жайында кароо сапаты начар. Бул жерде жанагы биздин зимний содержание шебен чачып атпай, отсып чачып атпай, кум чачып. Бул да аябай зыяндуу да. Өнүккөн чет мамлекеттерде мындай иш болсо сотко берет ошол компания. Бизден баягы тиги да кымбат да, реагент. Ошонун айынан ушуга келип атабыз да. Жолдордун сапаты боюнча маселе бир гана борбордо эмес. Транспорт министрлигинен билдиришкендей, былтыр 350 чакырым ички жолдорго деп бюджеттен 4 миллиард сом бөлүнгөн. Быйыл болсо 3 миллиардка жакын каражат каралып жатат. Мурун болсо, бул жол сапаты салынгандан, анан бул климаттык ошол эки гана шартта жол бузулчу эле да. Азыркы учурда өзүңүздөргө белгилүү болгондой, биздин жолдор деген, тем более биздин жол чарба департаменти бул баягы средний ремонт деп коет, орточо оңдогону 6 сантиметр асфальт төшөйбүз да бизчи. Мунун эми азыркы учурда өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бул оор жүк ташуучу машиналардын көптүгү болуп атат. Анан интенсивность күнүнө 100 машина өтөт десе, азыр 1000 машина, даже 10 000 машина өтүп атат ошол эле жолдончу. Ошон үчүн баягы жолдордун талкаланышына да алып келип атат да. Жыл башынан бери унаа жолдору жөнүндө мыйзамына өзгөртүү киргизилип, мындан ары унаа жолду курган тарап кетирилген кемчиликтер аныкталса, аны кайра өзү оңдоп берип, жаңы жолго 5 жыл, кайра калыбына келтирилген жана оңдолгон жолго 3 жыл кепилдик бериши шарт. Наргиза Бекжанова, Чыңгыз Айбашев, 7 канал, Бишкек өкүлчүлүгү.